ачык кесе айта алам Асия Тоқуров мырзаны. Азыр бар, ал мырзабыз айыл өкмөттөн түшкөн. Бүт ошонун кезинде бар жогу ана мурунку айыл өкмөттөр иштегенде дагы ошолор бар жогу ар жактан башка айылдардан келген малчыларды дагы киргизип арасынан бүт биздин айылды тебелеп тепсеттирип, айры челектерин алып келдирип, бар жогун коюп, ушул айылдарды ушундай майкандап салып, эч ким кароосуз калып кеткен мындай айылга айландырып койгонда көзөмөл ал ошолорго кеткен чыгымдарды жолдорду оңдоттуруп, көңүл болсо жакшы болот эле Асия Тоқуров убагында. Мен ал убакта дагы аябай элдерибиз тынчбай атып, ошол жагынан мен эстеп аттым, бирок тынчтык болбой, көңүл бөлбөй ошол убакта келе албадым. Ошол эми ушул 2023-жылга туш болуп келиптир. Садыр Нуркожоевич президентибиздин убагына ушул айылымдын көйгөйү ушул жылга алып чыкканга мен өзүм колдоо көрсөтүп, ушу Оштогу Элтер телеканалынын Швеге программасын алып келип, ушу телеканалдан көрсөтүп, ушу элимдин жеримдин жолдорун көрсөтүп, таптыртырып оңдоп, элимен колдоо көрсөтүүсүн сураны ошо бай жетекчилери элдерибизден. Ушу жолубуз оңдолуп, биз ошо Оргазган айылымды элдерибиз өнүп өсүп, мал чарбаны да өнүктүрүп, туристтер келе турган жайга айланат деп мен толук кандуу ишенем. Ушул жагын өнүктүрсөк болот деп ойлойм да. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз азыр ушул Ошол облусунун Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүндө жайгашкан Оргазган деген айылына кетип баратабыз. Швеге программасынын бул жолку чыгарылышы демек ушул Оргазган айылындагы көйгөйлөр туурасында болмокчу. Анда кулак салып жакшылап баамдап туруңуздар. Bizde ушул Ири Суу совхозу өзү Кыргызстанда биринчи совхоз болуп курулган деп жүрүшөт. Тарыхта ушундай экен. Биринчи ушул совхоз деп курулгандан ушул жерде курулган экен совхоз биринчи Ири Суу совхоз деп. Ири Суу совхоздун аты ушу жер өзү. Бу жер центр болгон, бу жерде орустар жашаган, бүт мына көчөнүн баары орус болчу. Жогорку көчө жактын баары чечендер жашайт эле. Мына ылдыйкы жактын баары жогу казактар жашайт эле. Адамдар жашайт деп. Казактар жашайт эле, анан кыргыздар жашайт эле. Ушу улуттар иштеп, ушул жерде эмгектенип келишкен. Эми баягы илгери союз мезгилинде совхоз бу жерден курулганы ылдый жака курбаптыр да, себеби дегенде тоют даярдаш өтө кыйын болгон экен да. Тоют даярдаш маселеси. Техника жок болгон да, өгүз араба, неме ат араба жалаң ушундайлар болгон да. Ошон үчүн бу жерден чөптүн көбү ушул жерде болгондуктан ылдый таш барыш кыйын болуп, анан ошондуктан ушул жерге совхоз ушул жерге курулган да, совхоздун центри ушул жер болгон. Жол маселе, жолуңуздарды көрүп келдик да, мисалы. Жолго мисалы ушул кайран ушул орустун нивасы гана түтпөсө бул жерге башка машина келе албайт, биз да машина келе албайт. Жолуңуздар боюнча эмне жылыш болуп атат? Же таптакыр бул эске алган адам жокпу? Жок, жолду эске алып атат. Мына азыр айылда нивалар бар, ушундай мындай нивалар бар. Анан бул жерге эң кар аз жааганда 1,5 метр кар жайт да. Эң аз түшү дегенде 1,5 метр кар жайт. Эми сразу эле жаап чыгып атат, 2-3 жааганда жаап коет 1,5 метр. Анан ылдый түшүш таптакыр кыйын болуп калат. Көп жааганда 3 метрге чейин Оштон МЧС келип ачкан күндөрү да болуп атат. Совсем эчтеке келе албай калат. Ушунда каттоо токтойт. Ат дагы ат менен сойлоп өтө албай каласың жолдончу. Ушундай болот. Ат да басыра албай каласың да, сойлоп каласың. Андай күндөр болгон. Анан айыл өкмөт жардам берип турат. Айыл өкмөт жакшы. Эми айыл өкмөт колуна келгени кылат да. Жылда бизге ушу мына жазындасы неме болгондо эле акча берип коет. Оргазганга депчи, жолго деп. Ошону салакасын алып, айылда ушу тракторлордон таап, менчик тракторлордон. Ошолор менен эме сүйлөшүп, келип анан кийин жолубузду түртүп берип турат. Бирок ошондо түрткөнү менен дагы алар түрткөнү менен баары бир жол баягы жолдун немеси өтө чатак болгондуктан каналдар көп. Барып келиш өтө татаал жолчу. Катташ өтө кыйын. Анан ылай жолдорда
баары бир Жамгыр жаса деле катуу токтойт. жамгыр жок азыр катуу токтойт. Баягы жазга мал, кар кетип калган мал болот го, кар кетип калган мал. Ошо Нива менен кетип атып өзүң жип кете бересиң. Ошо шагыл жок да жолдо. Ушундай да. Таш Көрүнбөй каласың дең. Оо кетип атып жип кетип каласың. Анан кийин казып жатасың анан кийин. Рахмат. Азыр мынакей урматтуу көрүштөр, бу жерде айыл башчысы да бар экен. Айыл өкмөт жазам берип атат. Айыл өкмөткө бир бир деп айта алабыз. Колунан келген акчасын берип турат. Айыл өкмөткө бирдеме десеңиздер айылдан кууп чыгат деп коеюнбу? Жок, айылдан кууп чыкпайт. Тамаша, тамашалап атам. Элдер турат. Бул мындай да. Жылда Автомобиль мындай да. Сиз айтып аткан маселени айыл өкмөт чече албайт. Чече албайт ал. Бул өтө чоң глобалдуу маселе. Чоң мамлекеттик маселе. Ошон үчүн Швейга программасынан чагылдырып атабыз. Кудай буйрса биздин ушул элдик жетекчилерибиз угуп кулагы чалып калса анда балким нур үстүнө нур болуп калат деген ойдо. Азыр мына ушул урматтуу көрүштөр ушул айылдын айыл башчысы экен Элдар мырза. Мына айылыңызга келип атабыз. Санатан бери сөздөр айтылып атат. Жолуңузду тартып келдик. Мына мектептин мына аркасына фапты карайбыз азыр. Негизги көйгөй кыштагы жол. Кар уулу жаап коет, жол жабылат. Аны ошо атчан барабызбыз, светтер өчөт, ошо барып айыл өкмөтүнө барып демени беребиз сотканы. Алар ошол күндөн баштап аракетин кылып, эми бул жерде баягы өкмөт депутаттар каралып туруп, өкмөттүн өзүнүн балансына трактор алышкан. 3 миллион канчага. Бирок алар баягындай эме трактор алып алышкан да. Назигирап. Погрузчик алып алышкан экен, ушул жактан да жолун сүрө берет деп. Ал трактор действительно биздин жолго оорлук да кылат экен, анан чоңдук кылып биздин жол таарлык кылат экен да, ал кичине мындай сүрүлгөндө эптей албай калып атышат дагы. Кичине 1-2 күн кечигип, баягындай эски Союздун дыкты тракторлоруна күнүбүз түшүп, ошолор менен жолду аштырып, өкмөткө жол жабылып калды деп кайрылсак, ол бечара сразу эле өкмөтүбүз, МЧСибиз баш болуп чыгышат дагы. Менчик трактористтин үйүнө барат. Менчик трактористтин үйүнө барды эле. Ал Москвада экен. Тракторисибиз. Дагы бирөөсүнө барса аныкы бузук ириси зонасы боюнчачы. Анан өзгөнгө барышып, аким өзү чыгып, зам аким. Бир өзбек туугандын үйүнө киришип, анын дытысыны жалдырап атып, сурашып, анын 2 баласын кошо жөнөтүшүп, дыты менен жүктөп КАМАЗ менен өзгөндөн центрге чейин алып келишти. Ага чоң расход. Андан бул жака алып келип сүрүп алышкандан, анан ушу жазда бир ушул жерден окуп кеткендерди баары жогун башын бириктирип, кичине ошо марафон сыяктуу кылып туруп ушул өзүбүз деле бир жок дегенде бир дыт алып көрөлүчү деген максатта кече мына марафон уюштурдук. Анын видеолору деле бар. Анан бул 300 000 деген ушул өзүбүздүн акимге угуп калган экен, аяка кайрылсак 100 000 болсо дагы жардам берели, кичине жолго иштеткиле деп алардан кайрыл эме кылышып, өкмөтүбүздөн бир 60-70 миңдей келиптир. Анан азырынча ошо сырттан келген меймандарыбыз ташташып, бир 300 000 ашык болуптур. Комиссиялар өздөрү эсептеди. Трактор канча турат экен өзү? Ал 300 000 ашык болгону сырттан келгендер да. Өзүбүздүн элибиз согласен болуп туруп, үймө эле мындай ставка койгонбуз. Кээ-биркиси 5 000, кээ-бирки 15 000 эмес эле, эл канчаны көтөрө аласыңар десек, мына аксакал турат 10 000ден көтөрө алабыз. Ушул жерде 30-32 түтүн бар. 10 000ден биз топтоп беребиз. Бирок качан эми ушул кичине жакын карада да, ал акчабыз азыр топтоло элек. Агай 10 000ден ал акчабыз топтолсо, ошондо сиз айткан акчабыз кудай кааласа 600 000дей болуп калат да. 600 мен эсебим. Ошо 600 000 болсо, анан ушул комиссиялардын негизинде өкмөткө айтып бир жакшы дыты алып койсок, кичине болсо дагы өкмөткө жардам да. Эми баягы мен көрдүм да, кышчы менен көрдүм. Ал трактористке барат, бул трактористке барат. Анан бир айылда Бул киреше кактан түшөт негизги киреше сиздерге? бизгеби? Дотациядасыздарбы же? Дотацияда. Бизде бюджеттен сырткары эмнеден азыктанасыздар? Ирисуда эчтеке жок. Кичине налог. Ал налогду дагы 3 жылга жоюп койгон. Анан эми кичине аренда жерлерден алат да. Өзгөндө мисалы, өзгөндө эң кедей айыл өкмөт десек болобу? Эми аны мен каралбай кеткен. Айыл башчы болгонумдан себептен мен айыл өкмөт. Мейли мен айыл өкмөт деген койсун. Сиздин айылыңыз эң каралбай калган айыл десе болобу? Биздин айылыбыз колунан келишинче карап атат. Анан каралбай калды дегенде анда ушул мындай тургундар айтып атат, деп атат сиздерге. Жазда мисалы үчүн мен ушул айылдын тургунумун. Жол боюнча биз өкмөттүн үстүнөн текшерип келдик. Кандай дегенде ушул жерде аксакалдарды эме кылдык, баары жогу рахматын айтышты. Кичине жер бар, эми ошо шагылыбызды төшөп бергиле деди. Ошол бойдон өкмөткө кайрылсам, кудай кааласа мына 1 айдын ичинде чөйрөккө чейин шагыл төшөлөт элдар. Ага чейин мына грейдер тазаланды, болду деди ошол. Элдар мырза, чын-чынына келгенде мына өзүңөр алып эле жеткезиңер да мындай. Кечине жерге шагыл төгүп койсо эле болду, анан кечине жер сүрүп койсо эле болду депчи. Негизи мисалы мен өзүм өз көзүм менен көргөн адам катары айтайын. Жолуңар
100% начар экен. Талкаланып бүткөн. Бул жерди мисалы бул жерине шагал төгүп койсо эле оң болуп калат, бул жерине башка төгүп оң болуп калат дегенден таптакыр алыста болушубуз керек да. Сырттан келгендерге көрүнөт да. Сырттан. Сиздер Мен өзүңүздөр мисалы үчүн көрүп азыр калмасыздарбы? 40ка чыктым. Мен ушул жерде андан жаман жерлерди көргөн үчүн биз ошол жерде өскөн үчүн өзүңүз алдабаңыз. Мен дагы болгон Азыркы жол нерсени болобу айттым. анда? Азыркы жол Кудайга шүгүр. Себеби бул малга чейин мен 40ка чыккыча каттагам. Жайдын күнү атчан барып унап келет элем. Ошол жана центрге. Центрге барып, ыстыкта бир унду артып, жолдо көлөкөгө дам алып келет элем. А кийин Нива менен кетип атканда мына агай дагы көз чогуу эле Нива миндик. Жолдун ортосун нерден калия болот эле дагы. Кача албай калтырып Нива мынандайдан түшүп калат эле. Туурабы? Азыр алар түздөлүп калган үчүн мен азыр Кудайга шүгүр деп атасыз. Кудайга шүгүр дейм. Себеби көргөн күнүмдөн баштап жылыш болуп келет анан баякындай болуш ал өзүң адамдын ички эмеси да. Мындай да. Азыр айыл башчылык иштейсиз да, мисалы айыл өкмөт башчыңыздар деле азыр эми келе албай калышат перспективалык себептерге байланыштуу. Как раз ошол азыр районодон комиссия келет деп, мына ошол комиссиянын жакка келиш керек болчу да, өзү негиз алып карагандачы. Мына ушул мектептин алдына келсе, туура болмок да, айыл өкмөткө келип ал жерден бир долбоорду же болсо башка нерсени көрүп алып, ысык чайын ичип алып, ары кетип калбастанчы. Мына ушундай келип жерден ушуга окшогон бир көйгөйлөрдү өзүнө тийиштүү, ошолорго тийиштүү. Мына ушу мектеп маселеси. Көрүп кетсе болмок. Эми негизи мейли. Бул маселени биз айтып койдук. Азыр эми мектеп маселеси боюнча айттык. Бул жакта ФАП бар экен, айыл башчы катары ФАПты көрсөтө аласызбы азыр? Кандай иштейт ушу? ФАП. Фабыбыз өзүбүздөн ачык айтканда 20 түтүнбүз. Анан кийин мугалимдерибиз деле жетишпейт да, агай жетишпей. Бир семьяда мисалы үчүн агай аялы, кыз, баласы, келини, кароолчулары болуп 5-6, анан сырттан бир экөө иштейт. Азыр мектеп Агай директор. Gelinim balam, gelinim orsulçu, balam tarıkçı. Özüm direktörümün, ayalım 42 yıldan beri benimle şu начальник класс okutat şeyde. Уборсаңыз ким? Уборщицам mı? Yakta Siz tutuyor. kimsiz olасыз? Келин. Ооба ben o Эми аба бул жерде автомобиль мындай да, кадрдын танкыстыгы, кадрсында бияка эч ким келбей атат да. Мына ошол жерден окуп бүткөндөр, ошол жерден чоңойгон акылдуу адамдар бар да, туурабы? Акылдуу балдарыбыз бар, жигиттерибиз бар, спортчуларыбыз бар. Ошол эле билим чөйрөсүндө мыкты ийгиликтер жараткандар бар азыр ушу айылдан чыккан, Бирок келбей атат. Келбей атканы улам ушундай айла жок. Gelинlerdi borsa kılıp. Yo, bular emi bulgun kadırdan bulgundan. Yo, oşan atkam ayla çok bul atpay bir de otam oşan. Benim özümün gelinim oruç tildi bitken vişi. Anda anam vişi emez biliyordu gel işte değil mi? Oşo zaman da işte. Balam tarıkçı bitken. Papты сурап атпайсызбы? Өзүбүздөн доктор жок. А мектебибизге ушул агайдын бала чакасы, анан дагы бир эки келин келди. Окуп диплому бар. Калган өзүбүздөн окуган адам жок, келбейт. Фапты ушунча бир 3 жыл болду агай. Эме деп атабыз, бир окууну бүткөн медсестрадан алгыла десек келбей атат. Жок, фаптын ичин ачып бересизби? Эмне бар ичинде? Фаптын ичин калти бар. Эме доктор кетти, дары-дармек. Кака кетти доктор? Дары-дармек. Фаптын кароочусу. Дары-дармек. Фаптын кароочусу. Neme o serek? Чынчына келгенде эгерде бөйрөңүңүздө таш болсоң да ушу жолго келип бир келип бир кайра кетсеңер ташыңар түшүп калат деген бир нерсени айткым келет. Бул мисалы тамаша иретинде айтылып аткан сөз болгон менен бул чындыгы бар. Эми дагы алдыңкы жылдарда балким мындан дагы жакшы болуп оңолуп калар деген үмүт кылабыз. Бийлик башчыларыбыз деле мисалы үчүн айтып атат, Кудай буйрса 5-10 жылдын ичинде бардык аймактар асфальттанат, асфальтсыз аймак, асфальтсыз айыл калбайт деп ушундай жакшы бир бизге ушундай мотивация берип атат. Кудай буйрса жакынкы 5-10 жылда мына ушул айылдардагы асфальт болуп, бу жердеги жергиликтүү тургундар айткандай бир шаарга да айланып кетиши мүмкүн. Ага чейин биз фапты көрсөтүп туралы. Бул болсо урматтуу көрүүчү ушул Оргазган айылынын элинин саламаттыгын көзөмөлдөөчү мекеме, бул ФАП. Эмне бар бул жерде? Сиздин мисалы сиздин балаңыз ооруп келип калды эле, мисалы ушул ФАПка. Бул жерде шприцтер турат, эми бирин кайсы бул холодильник экен, нар жагынан ачылат ошо жамасычы. Холодильникте деле эми. Холодильникте мынакей. Билбейбиз, бир дары каражат окшойт бул делечи.
Мындай эмелер турат. Так. Бул дагы ошол бир ден соолукка деген дарылардын бири окшойт. Анан мына ушундай бир пакет дары. Эми албетте бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун мекемесин шылдыңдаганы келген жокпуз, бирок көзөмөлсүз калгандыгын биз көрсөтүп берип атабыз. Себеп дегенде бул айылдын дагы адамдары адам, булардын да балдары бар дегендей. Бала бакча жок болсо дагы мисалы саламатты сактоо тармагы, болсо ден соолук маселеси эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Жана жолдордон кийинки. Бирок өз негиз биринчи маселе болуш керек ден соолук маселеси, бирок бул айылдын элдери негизги маселени жолго коюп атат. Эми колдон келген эми дарылар бар экен, эми жок дебейли, бар экен мынакей. Эми биринчи баягы первая необходимость деп коет го, биринчи баягы жардам уюштуруу үчүн эми бул жердеги иштеп жаткан дарыгер деле эжебиз мүмкүнчүлүккө жараша ушундай каражаттарды чогултуп коюптур. Айылдын жашоосу мына ушул мекеменин линолеумдердин жыртыгындай эле абалда. Тамчы тамбаш үчүн монтип жармаштырып коесуздар убактылуу. Эмелери бүтпөй калган. Мына ак келген эмелери. Буну эмне жармаштырышка эмне кыйын болду. Бул жармаштырыш оңой эле го дейм муну. Балдарга айтса жармаштырып коймок экен. Мен алып көрдүм. Айтам да, мына ушундай урматтуу көрүштөр. Биз дагы башка көйгөйлөргө кеттик. Номер 18 Ирису негизги мектеби дейт. Бул менимче 9 жылдык окшойт, э? 9 жылдык мектеп бар экен. Бул азыр эми каникул убагы, окуучулар жок, бирок ушу мектепти бир көрсөтүп коеюн деп ойлоп атам да, эми кандай шартта окуйт экен бул ор казгандыктардын балдары кыздары деп. Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Сиз тазалагычсызбы, техникалык кызматкерсизби? Азыр жок дейм, мектеп бардыгы каникулда, бардыгы. Сентябрдан баштап ишке киришет. Азыр ошондо 1 2 3 4 парта бар экен. Экиден отурса 8 окуучу окуйт экен бир класста. Акыркы жолу ремонт качан болгон бул мектепте? Ремонт боло элекпи? Ремонтту мамлекет несебенен күтүп атасыздарбы же окуучулардан чогултуп атасыздарбы? Район өзү каржылайт. Мурдагыдай азыр чогултпай калбасыздар азыр отелдерде. Чогултпайт азыр. Илгертен бери чогултпайбы? Шаарда бизде чогултат. Ата-энелерденчи. Бул мектептер чын-чынына келгенде мына авариялык абалда десек жаңылышпайбыз. Себептен муну жергиликтүү ушул жердин айыл аксакалдары, тургундар өздөрү тастыкташууда. Өтө тар бөлмөлөрдө окушкан, ушул 9 жылдык мектепте окушкан окуучуларга балли дегенден башка сөз айтып болбойт. Ушул жергиликтүү элдин айтымында кышында өтө кар көп түшөт экен, улуу түшөт экен. Суук Сибирдеги сууктан калышсак калбайт да, кем калбайт дейт да, ошондой эле деңгээлде суук болот дейт. Буну да көрсөткүбүз келип атат. Эми бул жака биз бир жол келебиз, себептен бул өтө татаал аймактардын бири, урматтуу көрүүчүлөр. Мисалы ушул медиа өкүлдөрү дагы келсе өздөрү дагы айтышар. Эми ушунча келгенден кийин биз бул жактарын да биз тартып коеюн деп ойлоп атабыз. Азыр бизге ушул эле техникалык кызматкер класстардын азыр ачыктыгынан пайдаланып, бул эмне бөлмө? Чайхана. Чайхана, ашхана. Мектептин ашханасы экен, урматтуу көрүүчүлөр. Каерден даярдайсыздар тамак ашты? Же бул ысык тамак берилеби? Эми продукт берет, бир айда бир берет бизге. Бир айда бир берет. Акча бизге барып келиш. Анан бир айда бир берилет. Анан ошо бир айда ушул жерге мол жерге коебуз үйдө. Текчеге аста 10 чейин 10 текчеге коесуздар, текчеге. Текчеге коебуз, бул жерге коебуз, кышкысыбызда. Бул Кудай сактасын. Өз менен. Муну өзүңүз эле коюп койгозбу? Мол зындар ушу менен тура береби же? Замкайдар чыгып. Эже мисалы сиз ушул жерден мисалы азыр мугалимдер жок дейм. Сиз кышында чоң болгон. Сиз ашпозчу катары ушул жерде сиз тейлейсиз. Мектептердин бардык класстарында жылуулук жок экен да? Жылуулукму да? Кайсы? Ортодон 2 класс сыйт. Бул жерден жагабы? Жана үйдөгүдөй элеби? Үйдөгүдөй печка. Ремонт болду эле азыр. Мол жерден чалат. Анан класстын ичине барып. Бунуңуз азыр ишке жараксыз экен да, бирок ишке жараксыз. Жазга чейин көмүшага киргенде ремонт болду элек азыр. Бул ушу печкага отун жагасыздарбы? Урматтуу көрүүчүлөр, азыр 21-кылым, технологиянын өнүккөн заманы. Бул ачылганбы акыркы жолу? Ачпай эле коюңун.
Жоқ, Мына бұл мындай. Жоқ, келіңіз, өзіңіз бұрап көріңіз. Бұрап ассаңыз, Бұл сіздің шалқашып тұр ғой. Иә. Шалқашып тұр ғой. тарсаңыз, бұрап Кәсіға башқа да өзі үшін. Болды, ишендиге иште эткен печкаңыздар иште эткен. Эгерде ушу билим берүү министрлиги да көрүп аткан болсо, мондай доскаларда мисалы бизде окуп калдык Союз мезгилинде. Себеп дегенде азыркы күндө башка айылдарда көбүнчө ошо өлкөнүн бир 70-80% айылдарында бардык мектептерде анын алыс же жакындыгына карабай ушул эмеректер жаңыланганда, бирок ушул Ири Суу айылынын Оргазган айылы кароосуз калып кеткендигин дагы бир белгиси ушул, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул нерсени биз ошо Швега программасы аркылуу айтып атабыз. Анан ушул Жүрсүнбай эженин айтымында, бизди ушул жака ээрчитип келген эженин айтымында, бул жака губернатор эмес, аким дагы басып келбейт экен. Бизге ушундай маалымат берип атат. Бир да аким келип ушул жерди өз көзү менен көрүп кеткен эмес дейт да. Бул жерди мындай бир өгөй аймак катары көрөт деп. Ушундай чыркыраган чындыкты айтып атат. Урматтуу аким, бул жака келип ушул абалды көрүп койсоңуз, бул Оргазган айылынын окуучулары кандай билим алышат? Кышында бир келип тартып кетиш керек экен эгерде мүмкүнчүлүк болсо. Мен кече дагы келип кирсем, ичинен көк сасып атат да, көк жыттанып атат, зак болупчу. Балдардын ден соолугуна өтө коркунучтуу да, өпкөсүнө таасир берип өсүп келе жаткан балдарыбыз аябай кыйынчылыкта жабыр тартып калышы мүмкүн. Эми балдарыбыздын ден соолугун ойлосок, баягы эненин жүрөгү балада дейт, баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей, мен жүрөгүм ооруду. Киргенде зак сасып турганынан балага таасир берет. Муну тез арада урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну мыйзам чегинде сиз карап, ушу Өзгөн район Оргазган айылыма карап, бюджеттен бөлүп, ушу мектебин талаптагыдай заманбап мектеп салып берсеңиздер, ушу жолубуздун бузулганынан көп айылдар көчүп кетип калып, жол азабы, көр азабы дегендей, жол оңдун иши оң дегендей, жолубуз оң болсо, ушул жерде элдерибиз көбөйүп өнүп өсүп жашап, мектепти чоңойтуп салып берсеңиз, ушул жерде мына Сайыз убагындагы мен туулуу өскөндөгү сетка, ошондогу темир площадыбыз ушул, балдар волейбол ойной турган эмебиз. Ошого тышкы коробуз аябай кене, мектептин коросу. Летний спорт зал, зимний спорт зал салып берсе, балдарыбыз бул айылда өтө күчтүү волейбол, баскетболду жакшы ойной турган, күчтүү футбол тээ ойной турган, биздин Кыргызстандын желегин дүйнө элине желбирете турган күчтүү волейбол, баскетбол ойной турган балдарыбыз, футбол ойной турган чыган күчтүү балдарыбыз чыгат деп мен терең ишенип, терең белгилеп айткым келет да. Кыздарыбыз да өтө күчтүү, кыздарыбыз окуп, бул жерден билим алып өсүп чоңойду. Ооба. Негизги маселе мындай экен да, Жүрсүнбай эже, мисалы азыр ушул спорт зал менен аянтча ушул мектеп маселе чечилсечи, бунун долбоорунда каралат да сөз. Мектеп жагын маселе, ушул мектеп маселе чечилип калса, Кудай буйруса, биздин ушул жогору жактагылар эске алып туруп чечилип калса, анда мектеп заманбап курулса, сөзсүз жогоруда айткан сиздин футбол аянтчалары, футболдук атайын имарат курулат деген ойдобуз. Мына ушундай эң четте туруп, эң көйгөйлүү көйгөйлөрүн ушул биздин Швега программасы аркылуу чагылдырылып аткан, айтып аткан, деп аткан адамдардын, өзгөчө жергиликтүүлөрдүн сунушун эске алып коюшуңуздарды суранабыз. Асиек деген өкмөтүбүздүн убагында алынган, же андан мурдагы да алынган, мурдагы азыркы айыл өкмөткө тиешеси жок бул маселелер. Мурдагы Асиек убагында иштеп, ошолор чер жайыт кылып, бар жокко уруксат берип коюп, биздин айылдын чогорокторун бүт талашка бертирип коюп, уруксат берип, ошону мен өзүбүздүн айылыбыздагы элдерибизге чогорок талаш болуп, уруш жаңжал болуп, чөп маселеси чечилбей келет экен бул жерде. Анан Саренка деген жерибизден бир Барпы айылынан мен Камчек Кыдыршаевичтин тууганы болом деп ышыгылып, Камчек Кыдыршаевичтин атын атап, ушундай деңгээлде келип, айылыбызда коркут үркүтүүлөр болуп, силер бул жакты мен өзүм билем, ошо уруксат берип койгон, биз ушака малдарыбыз жайытып, калганыңызды кылабыз деген ушундай үстөмдүк менен элибизге коркут үркүтүүлөр болуп, даже Өзгөн
районун ички иштер башкармалыгына арыз жазып, балдарыбызды сурак берип кыйноого алып келген окуялар болгон сурак экен. берет? Ошону пайдаланган үчүнбү? Жаганда. Ортодо элдер менен кичине Азыр- ошол балдардын ортосуна келишпешчилик болуптур, талаш. Бул туура эле. Мен 1-2 жыл айыл башчы болуп калганым маалымда эме болуп атат окшойт. Бул эжеге баягындай кылып айла коеюн, мен билгенимди айтайын. Бул эже айткандай Камчыбек Ташиевдин де эме кылып тааныша элекпиз. Бул жерде бир өзүнчө мурда стрижка болгон. Ал стрижка башта ошол союз таркагандан кийин бир кишиге өтөт го. Ал ошол центрдин эмеси мурда айыл өкмөт болуп жүргөн эмеге кишиге өткөн. Курманбековдоргача сатып алганбы өткөн да. Аны сатам деди. Сатам дегенден кийин эшигине чындап мен бардым кызыгып мына стрижканы. Канчага сатасыз? Чоң пулду айтты. Көтөрбөдүк дагы. Анан ошо барпыдан бирөө сатып алыптыр деди, сарайдычы. Сарайды сатып алыптыр деди. Анан сатып алса эл эми ал кой менен алгандыр да. Анан бул эже айтып аткан баягы милицияга барды, алып барды дегендин анын башында мен бармын. Себеби кеч күз баягы баар жогу көчүп кеткенден кийин мындай карасаң мына жерде бир кой жайып жүргөн болот же бир жерде жайып жүргөн болот. Анан сен айыл башчысың, жүр чыгалы деп калды бирөөсү. Оно менин жериме чороко чатыр тигип кой жайып аттыр. Анан чыгып бардык. Чыгып баргандан кийин баягы койчу менен бизден бир бала эми онондой адам бардык да айыл бүтүбүз барып эле айтып коелу дегенде бизден бир бала менен ошонун койчусу экөө келише албай кетти. Анан ал койчусу эле арызданып койду милицияга берипчи. Анан ошол тууралуу келди дагы бул койчу менен ал экөө эмне болуп урушуп кетти. Койчу биринчи коюң айда мына мен жайыт чорогум дегенде айдабайм деди, ушундай деди. Мен наракта турдум. Экөө сөгүшүп урушуп кетишти, турабагай. Анан эле койчуну эмнеге ал койчу арызданды, ошол боюнча өзгөнүн эмесине чакыртты. Койчу дагы барды. Берки койчусун алып барды. Биз бардык, эмне болду, жарашты, кайра кайттык. Анан бул эже айткандай жайыт сатылып кеттир, кимге сатылып кеткенин пока эл менен толук келип бирөө тааныша элек. Туурабы? Бирөө келип тааныша элек. Бирок миш-миш угутабыз, ошо барпыдан бирөө сатып алыптыр. Ирисулук центрде бирөөнүкү эле сатыптыр. Анан эл ушуга кичине капа болуп атат. Жайытыбызга эми келип туруп көбүрөөк кой менен жайып койсо биздин мал сал ага чейин кой түшүрө элек эми. Демек ушу азыр эми барпыдан деле ушул биздин Ташиевдин эмеси. Ташиевдин дарегине сөз айтылып кетип атат эми ошондо. Мынандай эле сөз ал адам менен мен деле болот. Мен жолго электим. Менин тууганым болот. Ким ошо барпыдагыбы? Ооба, мен тууганым болот. Мен сатып алдым мына жерден Ирисум немесинен планча миллионго. Ташиев тууганым болот деди. Ташиев мен тууганым болот. Дептир мына шагылын алып келип койду, светти алып барып койду. Ким деген ал? Мына айыл өкмөттүн ичинен деле билет. Мына мен алдым. Деди, унча албадык. Айылдын Борбордук аймагында урматтуу көрүүчүлөр, чын-чынына келгенде кээ бир баягы зымдарга ушул амучадагы зымдарга мындай секирип эле жетип алсаң болчу да экен да. Эң бир опасный мына мектептин жанынан кыйшайып турат. Ошо мектептин Мына жанындагы. мектеп эмеси кыйшайып жыгылайын эле деп. Бул бир жыл соң. Мынаны өзүбүз ушу айыл менен чыгып эле ынтымакчылыкка келип байладык. Уже бун мына ичинде эле курт жеп бүттү. Стой. Көңдөй болуп калыптыр а? Көңгөй. Бул Бир эртең борон болсо, канча окуучу бар? Эми ушуну деле эметебиз да. Келип тур дедим эле. Мына дагы центральный неме. Бул да ооп турат. Ана жерде бирөөнү да жөлөп койгонбуз. Ана жерде жөлөнүп турган стол болор. Мына башта дагы ушундай жөлөнүп турган немелер. Эптеп эле ошо пресстин жибин эшип эле эмне кылабыз? Азын табыш деле кыйын болуп атат өзү. Мына высоковод мисалы үчүн. Өттөп мына эгер кулап кетсе бул жерде адам соо албайт. Эми Кудай сактасын деп отуруп. Кудай сактасын деп эле жашап атышат кыскасы. Мына урматтуу көрүүчү, биз Швеге программасынын жыйынтыгында аягында биз ушул жогоруда көтөрүлгөн маселелерди бир сыйра кыска ошол маселелерге мүнөздөмө берип коеюн деп атам да. Ушул Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айыл өкмөтүндөгү Орказган айылындагы биринчи маселе көйгөй бул жол маселеси. Мына ушул биз азыр басып жүргөн жол маселеси. Буну азыркы күндө ушул айыл өкмөт башчысы ушул жаңы келгендигине байланыштуу эми ушул
жолдор башкармалыгына, андан сырткары ушул транспорт министрлигине чейин кат арыздарды мурдагы айыл өкмөттөр тарабынан жөнөтүлгөн экен. Азыркы айыл өкмөттөр тарабынан дагы жөнөтүлүп, азыр ушул жоопту гана күтүп турушуптур. Жол маселесине келгенде дагы башка көйгөй бул мектеп маселеси экен. Биз мектепти тартып атып, директордун сөзүнө дагы балли дедик. Ал дагы айтты ачык элечи, бирок ошончо жыл башкарып келаткан ушул мектептин директору өзүнүн күчү менен эми жана айтып атпайбы, алдын туникелер менен чаптадым депчи, бирок айлана тегерегин бир аз иреттеп койбогондугун биз дагы ачык айтып коюшубуз керек. Эми жетекчи болгондон кийин андан сырткары ушул ФАП маселесин Кудай сактасын, бул айылдын элинин айтымында өздөрү деле айтып атат, бизди Кудай эле сактайт депчи. Анча-мынча ушундай учурлар болуп тур. Жол арасында эле ушул боюнда бар келин кыздар төрөп, борбордук аймакка, борбордук ооруканага жеткенге чейин киндигин өзү кесип, өзү байлап, демек Кудай сактайт бизди деп эле ушундай бир үмүт менен жашашат экен. Андан кийин чубалгыларын, мамыларын көрдүңүздөр, ошол Союз мезгилиндеги тургузулган мамылар чубалгылар менен турушат. Электр тармактар ишканалары бир адистер атайын келип, ушул айылдагы жогорудагы көйгөйдү бир жеринен көрүп кетсе болот эле. Жайыт маселесине бир аз чуулганды. Айыл ичиндеги ушул айыл аймактар ортосунда талаштуу жерлер бар экен. Аны дагы айтып өттүк. Деги эле биз мына ушул маселелерди көтөрүп алып, башка учурлардагыдай барып, айыл өкмөттү эмнеге муну карабайсыз, көзөмөлдөйсүз? Андан акимге барып, акимге арызданып, өзүбүзчө дагы аларды өзүнчө ысык жеринен козгоп убара кылбайлы дедик. Андан кийин ушул губернаторго чейин барып, жана башка ушундай бир жетекчилерге барып маек алууну каалабадык. Себептен Шибегени ушул Орказган деген айылдан ушул биздин жогору жактагы ушул аймакты караган жергиликтүү бийликке карай багыттадык. Жакшы жаңылыктардан жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Тиешелүү мекемелер, тиешелүү министрлик ушул маселени дагы жөнгө алып койсоңуздар жакшы эле. Биз көйгөйдү көтөрүп атабыз. Айыл элине сиздердин убактыңыздар болбосо биздин убакытта келип, ушул нерселерге ачык маалымат кылып берип атабыз.